Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргыз-казак чекарасындагы Чалдыбар автоунаа жол көзөмөл өткөрүү пунктунда УКМКнын тергөө иштерине тоскоолдук кылып, кызматкерлерди ташбаранга алган деген шек менен 3 жергиликтүү тургун кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалынан билдиришти. Маалыматка караганда 29, 26 жана 23 жаштагы жаран жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кармалып, 2 айга камалды. Учурда кылмышка тиешеси бары башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатыптыр. Эске салсак, өткөн ишемби күнү Чалдыбар автоунаа жол пунктунда белгисиз адамдар УКМКнын тергөө иштерине жолтоо болуп, кызматкерлерди ташбаранга алышкан. Ыкчам тергөө тобунун бир канча кызматкери ар кандай жеңил жараттарды алышкан. Атайын кызматтын өкүлдөрү мыйзамсыз чегарадан мыйзамсыз өтүүнүн алдын алуу жана ага бөгөт коюу боюнча тергөө иштерин жүргүзүш үчүн барганы айтылган. Ош шаарында Азаттыктын кызматкери Айбек Кулчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды. Бирок тергөө кызыкчылыгынан улам алардын аты жөнү жана канча киши экени айтылбай турганын Ош шаардык ички иштер башкармалынан билдиришкен. Милициянын маалыматына караганда кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары. Эске салса, Кулчуманов 28 сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтаныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин топ адам тарабынан уюшкан каракчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козгогон. Операторга кол салгандарда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданышкан. Ал эми 1,5 миллион сомдук аппаратура соттун чечими чыкканга чейин милицияда болору белгиленди. Өлкөдөгү жалпы билим берүүчү мекеме жетекчилерине администрациясына окуучулар менен ата-энелерден акча каражаттарын талап кылганга тыюу салды. Тиешелүү буйрукка билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков бүгүн кол койгон. Ал документте агартуучулар маданий массалык жана башка иш-чараларга да мыйзамсыз акча каражаттарын талап кылбашы керектиги так жазылган. Мындан сырткары камкорчулар кеңеши менен ата-энелер комитеттеринин каржы маселелерине педагогикалык жамааттын жана административдик кызматкерлердин катышуусуна тыюу салынды. Бул багытта ыкчам байланыш телефон линиялары жана ишеним үкөктөрү уюштурула турган болду. Эгерде мыйзамсыз каражат топтоо же окуучуларга алардын ата-энелерине моралдык психологиялык басым көрсөтүлгөн факты аныкталса, мугалимдерге тартиптик жаза чарасы көрүлүп, кызмат ордунан бошотуу жазасы колдонулат. Бүгүн эртең менен бир топ ата-эне жогорку кеңештин алдына митингге чыгышып, анда акча чогултууга каршы нааразылыгын айтышкан. Бишкекте таштанды өрттөгөндөр 23 000 сом айыпка жыгылышат. Бул боюнча Бишкек мэриясы эскертүү таратты. Муниципалитеттен билдиришкенде, учурда жалбырактарды, таштандыларды өрттөгөн фактылар көп катталууда. Жалбырактан желимден, акыр чикирден чыккан ис адамдын ден соолугуна өтө зыян. Ошондой эле аба булганып, шаардагы биологиялык түрдүүлүк жабыркайт деп белгиленген маалыматта. Буга кошумча таштанды өрттөгөндөр эреже бузуулар боюнча кодекстин 71 беренесине ылайык 23 000 сомго чейинки айыпка жыгылышары айтылган. Мэрия эреже бузгандарды көрүп калгандар болсо 0312 65 81 59 номерине кабарлап, ал эми сүрөт видеолорун 0505 888 315 WhatsApp каналына жиберүүнү суранат. Бүгүн Бишкек шаарынын ар тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сиреналары жапырт иштетилди. Бир эле учурда шаардын ар кайсы аймактарында 57 сиренанын үнү жаңырды. Иш-чара кырсык тобокелдикти азайтуу айлыгынын алкагында уюштурулууда. Анда жарандык коргонуу комиссиясынын чукул кырдаалдарга даярдыгы сыноодон өткөрүлдү. Мекеме кечээ билдирүү таратып, бул аракет машыгуунун алкагында өтүп жатканын жана шаардыктарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган. Министрликтин маалыматына ылайык, Бишкекте элди кооптуу кырдаалдардан кабардар кылуу максатында жалпысынан 126 жерге сирена орнотулган. 70% чейин арзандатуу. 28-29 сентябрь күндөрү Бишкектеги ири оюн-зоок соода борбору Азия Моллдо кезектеги арзандатуулар түнү өттү. Убактысы мурдагыдай эле өзгөрбөстөн кечки 6-да башталып, түн ортосуна чейин уланды. Дүйнөлүк белгилүү соода маркалардын кийимдери, аксессуарларына коюлган төмөндөтүлгөн баа Азия оюн-зоок соода борборунун кардарларын кайдыгер калтырган жок. Так ушул түнү үй бүлөлүк бюджетти үнөмдөө менен катар үй бүлө мүчөлөрүнүн кийим текчесин жаңыртууга шарт түзүлдү.
Я хочу поблагодарить торговый центр «Азиамол». Мени бул иш-чарага чакырганы үчүн Азиамол соода борборуна ыраазычылык билдирем. Деги эле соода борбору маданият программаны жайылтуусу Кыргызстанда биринчи жолу болуп жатат. Бул биздин балдарга да, шаар тургундарына да өтө пайдалуу. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.